Ар жуманын 5-күнү 18:00-дө Үй бүлөлүк Окей радиосунда эсиңдеби уктуруусу обого чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу Үй бүлөлүк Окей радиосунун угармандары, эсиңдеби уктуруусу кайрадан ободо. Демек, сиздер менен биз бүгүн коргоо жана коргонуу деген жакшы теманын алкагында сүйлөшмөкчүбүз. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова жана Кутмырза Жакубалиев алып барабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Мына бүгүн Кудай буйрса сиздер менен дагы бир жакшы темада сүйлөшкөн турабыз. Эгерде сиздерде бул тема боюнча ой пикирлер болсо күтөбүз. Бул биздин эфирибиз YouTube каналына жарыялангандан кийин дагы ал жакка комментарий калтырып, ой пикир билдирсеңиздер болот. Баарыбыз жакшы билгендей, эсиңдеби уктуруусу, эсиңдеби деген суроонун алкагында кандайдыр бир деңгээлде ушул үй бүлөнү сактап калуу үчүн, үй бүлөнү өркүндөтүү үчүн, үй бүлөдөгү баягы жакшы жактарыбызды өркүндөтүп, ал эми кандайдыр бир кемчиликтер болсо, ошол кемчиликтерди жоюуга бет алган уктуруу эмеспи? Андыктан келиңиз, бүгүн дагы коргоо жана коргонуу деген теманы алып чыктык. Анткени мына баарыбыз жакшы билгендей, мырзалардын майрамын улай десек болот, мырзалар деп айтсак кичине мындай туура эмес болуп калбасын. Анткени айымдар дагы, аскер тармагында иштеген айымдар дагы бар. Баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап өтөлү. Бул майрам албетте бизге эски майрам же кандай тиешеси бар деген сыяктуу дагы көз караштар айтылып келет. Бирок айтат элек, түздөн түз тиешеси бар. Анткени өлкө дайыма өзүнүн тили менен, өзүнүн туусу менен, герби менен мактанган сыяктуу эле өлкөдө чек ара деген маселе бар. Жана биздин ушул аскердик күч, бул дагы биздин мамлекет катары көз карандысыз экенибизди бирден бир белгилеп турган белги катары кабыл алабыз. Андыктан бул да биз үчүн чоң майрам, чоң окуя десек болот. Ушул биздин майрамга улай эле баардык үй бүлөнүн дагы коргой турган, коргоно турган жактары бар экенин айтып өтөлү. Андыктан келиңиз, бизден алыстабаңыз. Сизге түзмө түз суроо. Анда, урматтуу угарманым, биздин коногубуз болуңуз. Үй бүлөнү эмнелерден коргошубуз керек? Анан өзүбүз эмнеден коргонушубуз керек? Мына ушул жөнүндө кеп кылалы. Ооба, урматтуу угармандар, коргоо жана коргонуу десе бул мекенди коргоо деп гана түшүнөбүз. Ооба, эң биринчи кезекте бул мекенди коргош керек. Ал эми мекен эмнеден турат дегенде, мекен бул мамлекет эмнеден турат дегенде, мамлекет бул үй бүлөдөн куралат. Ал эми биз эң негизгиси бир үй бүлөбүздүн бекемдигин сактап, үй бүлөбүздү коргой алсак, демек биз мамлекетибизди коргогон болот экенбиз. Мамлекетти коргогонубуз ошол экен. Ал эми мекен деген ошол мамлекеттин бүтүндүгү болсо, демек мекенин корголуу деген сөз. Ошон үчүн биз мекенди коргоочулар күнү мына алдыбызда келе жатат. Ошого да баарын куттуктайбыз. Жана ошол багыттан алып караганда биз ар бирибиз үй бүлөбүздүн очогун же болбосо үй бүлө институту дейбиз, ошо үй бүлөбүздү канткенде биз чачыратып жибербей коргоп кала алабыз. Ага эмнелер керек жана эмнелерге көбүнчө мындай көңүл буруш керек да. Ушулар тууралуу сөз болмокчу. Сизде дагы эгерде ой пикирлер болсо калтырыңыз. Жана биз адегенде эле бул үй бүлөнү ичтен жана тыштан коргоо дегенди айткыбыз келип турат. Себеби үй бүлөгө сырткы күчтөр дагы көп таасир этиши мүмкүн. Үй бүлөнүн бекемдигине, үй бүлөнүн мындай бир мындай ыдырап кетишине же болбосо сакталып калышына дагы сөз сырткы күчтөрдүн таасири өтө чоң. Ал эми ошол эле учурда ички күчтөр деген да бар. Жакын адамдардан дагы бир туура эмес таасирлер тийип калып, анан үй бүлөнүн мындай бир бузулуп калышына себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ошол нерселерден коргонуп, мындайча айтканда сактанып, же болбосо ар бир үй бүлөнүн мүчөсүндө, мисалы
жубайында болобу же жолдошунда болобу сөз бир ички бир чыпкасы болуш керек да. Баардык нерсени өзүнүн чыпкасынан өткөрүп, фильтр дейбиз, өзүнөн өткөрүп, анан ошонун саман топонун ажыратып, анан ошону кабыл алышыбыз керек да. Эгер андай болбогон шартта сырттан келген мындай бир шамал менен келген саман топонун баарын кабыл ала берсе, демек үй бүлөнүн мындай бир бузулуп эле кетпесе дагы анын бир кандайдыр бир деңгээлде алсырашына алып келет экен да. Ошон үчүн биз ошол жагынан биз бекем турушубуз керек экен. Бул жерде баардыгыбыз мындайча айтканда коргоочу болушубуз керек экен да. ооба, туура айтасыз. Коргоо демек үй бүлөнү коргоодо мен эркектин жана аялдын мындай функциялары жөнүндө, кызматтары жөнүндө бөлүп айткым келип атат. Мисалы, эркек үй бүлөнү эмнеден коргойт? Жогоруда жакшы сөз болуп өттү, сырткы күчтөрдөн. Демек, кандай сырткы күчтөр болушу мүмкүн? Мындай түз эле маанисинде алсак болот, үй бүлөнүн коопсуздугун толук мойнуна алыш керек. Ошол эле учурда балдары баягы жылуу жумшак жердеби, жашоосуна шарт түзүлгөнбү, ошол балдарынын окуу сабактарына мындай жөнөкөй деле сезилиши мүмкүн. Ушул окуу куралдары жеткиликтүүбү, балдарынын ден соолугуна мындай керектүү, тиешелүү кам көрүүлөр болуп атабы? Анан үй бүлөдө каржы маселеси кандай болуп атат? Балдардын курсагы токпу, кийими бүтүнбү? Мына ушул нерседе эркектер баягы илгертен эле жоопкерчиликти өздөрүнө алып келген эмеспи? Ал эми айымдар болсо, биз көбүнчө айымдар менен мырзалар сүйлөшө келгенде, үй бүлөлөр менен да сүйлөшкөндө, бир көзгө көрүнбөгөн, кагазга жазылбаган бир талаптарды көп окуйбуз да. Анткени күйөөм таап келсин да, анан күйөөм мынтсин да деген сыяктуу талаптарды көп айымдар айтат экенбиз да. Анан аны өзүбүз гана айтып калбай, ай күйөөң иштеп атабы? Күйөөң мынча сом таптыбы? Анан мындай тигиндей деген сыяктуу сырткы бир тергөөчүлөр дагы биздин айланабызда көп жүрөт. Анан алардын таасири өтө күчтүү тиерин айткым келип турат да. Ал эми айымдар үй бүлөнү кантип коргош керек, эмнеден коргош керек деген сөзгө келгенде, айымдар сөзсүз түрдө биз үй бүлөнү ошол кулактарыбыздан коргошубуз керек экен да. Кулактарыбыздан кандай кептерди угуп атабыз, кимдерден угуп атабыз, жана эле бизге күйгөн кишилерден угуп атабызбы, же бизге күлгөн кишилерден угуп атабызбы? Мына ушул нерсени мындай карашыбыз керек экен. Билесизби, эң башында Кудай бул дүйнөнү жаратканда дейт, адам менен о энени бакка жайгаштырганда, бейиш багына жайгаштырганда ушул сөздү айткан экен да. Ушул бакты сактагыла, коргогула жана өнүктүрүп өстүргүлө деп айткан экен да. Ошол нерсе бүгүнкү күнгө чейин кадыресе эркектин мойнунда. Ал эми айымдар болсо, биз коргой турган, биз коргоно турган нерселер кайсы дегенде, алгач коргонуучу нерселер жөнүндө айтайынчы. Жогоруда айттык, биз кулагыбызга коргон коюшубуз керек экен да. Кулагыбызда көп мындай ар түрдүү, түркүн түстүү антенналар деп коюшат, мындай байланыш түйүндөр бар экен да. Бирөө жакшы сөз айтып атса элегинен өткөрө алат, жаман сөз айтып атса элегинен өткөрө алат, кээ бирөө элегинен өткөрбөй да калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кулактарыбызга кадыресе элек коюп, чыпка коюп, ошол нерселерди карап көрүшүбүз керек экен да. Чын эле кимдир бирөө аябай күйгөндүктөн бирок катуураак сөздөр менен дагы үй бүлөсү жөнүндө сөздөрдү айтышы мүмкүн. Анын ниетин, оюн түшүнүп, ошол нерсени туура кабыл алганга мүмкүн. Кимдир бирөө баягы дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат демекчи, кимдир бирөө акырын мындай жылдыра сүйлөп күйгөн киши болуп атып, анан кийин ортого чок салып койгон учурлар да болот да. Ошон үчүн айымдар коргоно турган нерсе бул биздин кулагыбыз экен. Ошондой эле айымдар дагы бир коргоно турган нерсе бул биздин көздөрүбүз. Албетте биздин көздөрүбүз жылтырак-чултыракка жакыныраак, муну моюнга алышыбыз керек айымдар. Кандайдыр бир деңгээлде кааласак, каалабасак дагы аялдык натурабызга, биздин ушундай табиятыбызга салынып калган нерсеби, жылтырак-чултырактарды көргөндө чын эле ошону каалап, ошого азгырылып, ошого бир кандайдыр бир көзүбүз түшүп калат экен да. Андыктан бирок мунун эмнеси жаман деген да ой келиши мүмкүн. Бул жакшы, туура.
Бирок мындай нерсе бар да, эгерде биз ошол жылтыракты жолдошубуздун мындай абалы финансылык жактан абалы туура келип алып берип атса, сыймыктануу менен же өзүбүз деле иштеп таап алып атсак, бул жакшы, мунун жаман жери жок. Бирок кээ бир учурлар болот, ошол нерсени максат кылып алып, ошого жетүүнү каалап, анан кадыресе айымдардын арасында ушул нерседеги бир атаандаштыкты дагы байкап, мен абдан таң калгам да. Сүйлөшүп атсак, мен мындай көп көңүл бурбайт экенмин, ошондон кийин карай баштадым десем болот да. Мойнундагы алтын чынжырчасын карасаң, аны мен 5 жыл мурда эле такчымын, ошону дагы эле кармап мындай тагып жүрөт деп бирөө айтса, аны тетиги деген азыр базарда ушул эмеде саркеч болуп атат, ушунун заманы азыр баары ушундай алып атат, ошонун басычы мынча турат деп, анын мойнундагы чоң чынжырчанын 80 миң экенин дагы баасын да билген айымдар бар экен да. Демек ошончолук мындай маанилүү. Анан кимдир бирөө ошону карап алып өзүн бактысыз сезген учурду да көрдүм. Карачы, сенде мында бар турбайбы деп. Кээ бирөө ачык деле айтпайт, жакшы экен, сонун экен деп койт, бирок ичинен өзү менен өзү жана жолдошуна болгон өтө мындай кулакка көп угулбаган, бирок жүрөктү капаланткан бир үн чыгат да, карачы мунуку бар экен, меники жок дегендейчи. Ошон үчүн көз артууну абдан чоң күнөөлөрдүн бирөө катары санап коюшкан ошол окшойт да. Анткени айтылган сөз бар экен, бирөөнүн аялына дагы, бирөөнүн кулуна, күңүнө, үйүнө, ал эмес өгүзүнө, эшегине да көз артпа депчи, эч нерсесине көз артпа деп. Демек биз айымдар ушул нерсеге сак болушубуз керек экен. Жөн эле көз артуу менен суктануунун ортосунда абдан чоң айырма бар экен. Суктануу деген ал ошол адамдын жакшылыгына кошо кубана алат. Ал эми көз артуу деген ошол бирөөнүн бактысын же бир жана жогоруда биз айтып аткан жылтырак мындай жасалгасын көрүп өзүн бактысыз сезет, капа болот, кадимкидей ичи күйөт. Мына ушул нерсе көз артууга кирип калат экен да. Жакшы сөз бар, баарыбыз жакшы билгендей, аял өзүн өрүлгөн чач, алтын, күмүш, зер буюмдар менен кооздобой, тескерисинче дейт, жоош, жакшы мындай мүнөз менен шөкөттөсүн деген сөздү укканда аябай чын эле мен кубанганмын. Анткени ооба, сырткы жылтырактар кандайдыр бир деңгээлде адамдардын көңүлүн сизге бурушу мүмкүн, бирок сиздин мүнөзүңүз, чыныгы мүнөзүңүз андан бетер бир сүйлөшкөн адамдын эсинде толук калып калышы ыктымал да. Ошондуктан биз азыр айымдардын ушул эки нерсесин айттым. Кулагыбызга көңүл бурушубуз керек жана көзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Ал эми мырзалар, эмне үй бүлөнү эмнеден сакташ керек, эмнеден коргош керек? Мына ушул тууралуу мырзанын оозунан уксак. Эми урматтуу биздин угармандар жана Facebook менен YouTube көрүүчүлөр, эркек киши негизи үйдүн негизги коргоочусу десек болот да. Башкача айтканда, мындай жоопкер адам да, жооптуу адам ошол. Себеби сырткы күчтөр дегенде, мисалы үй бүлөнү камсыз кылуу деген бар, эң биринчи кезекте камсыз кылыш керек. Ал эми сырткы мындай бир таасирлерден, туура эмес таасирлерден коргой билиш керек да. Себеби ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Ар кандай бир кандай десем, ар кандай бир сөздөр болушу мүмкүн, шагайың болушу мүмкүн. Ошолорго маани бербей, ошонун баардыгын мындай көтөрө билиш керек. Эми ар кандай адамдар бар да, бирөөдөн жаңылыш угуп алып же каңырыш угуп алып сүйлөшүшү мүмкүн. Айрымдар атайлап ушулар эмне булар, кандай эле булар урушпай жакшы жашай берет дегендей бир ичкүйдүүлүк менен жөн оюнан ойлоп таап сөз чыгарып коюшу мүмкүн. Аны биз билбейбиз да кандай негизде чыкканын, бирок анын калп экенин, анын жалган жала экенин билгенден кийин ага эч кандай көңүл бурбай, мындайча айтканда кулак сыртына эле кетирип коюш керек да, жана итире берет, кербен жүрө берет дегендей. Себеби ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөзгө мындай бир кыйналып, ошону мындай жүрөккө жакын ала берсе, адамдын баягы күчү, иммунитети алсырай берет да. Ошон үчүн бардык нерсени мындай бир өзүбүздөн өткөрүп,
жогоруда айттым го, чыпка коюлуш керек ар бирибизгечи. Ошо чыпкадан өткөргөндөн кийин демек айтылган сындардын айрымдары мындай бир чындап эле көңүлгө алып эске ала турган сындар болушу мүмкүн. Аны туура кабыл алып, туурасында туура кабыл алып андан жыйынтык чыгарыш керек. Ал эми туура эмес сындар да болушу мүмкүн. Жөн эле баягы таптакыр эле бир кошпогон нерселерди айтып сындашы мүмкүн. Аларды мындай бир кабыл албай эле күлүп эле коюш керек дейм да ошолоргочу. Анан эң негизгиси үй бүлөнү сакталып туруш үчүн үй бүлөнүн баягы бекемдигине эркек киши жооптуу болуш керек. Бардыгы пландалган, баардык максат коюлган, ошонун негизинде анан аракет менен ошол эң негизгиси баягы ак эмгеги менен өзүнүн таманакы маңдай тер деп койсо, ошонун менен жеткен нерселер таттуу болот да, даамдуу болот, же болбосо мындай бир рахат тартуулайт адамгачы. Ошол менен жеткен жакшы. Албетте бардык нерселе үйлөнгөндө эле же болбосо кыска убакытта эле баары бир учурда болуп кетпейт. Бул жомоктоо анан мультфильмдерде болушу мүмкүн да. Бирок чыныгы жашоодо бардык нерсе акырындык менен болот. Негизи мындай жакшылап, кынаптап, мыкамдап салынган үй менен чалабыла сала коюп эптеп турда тыгылган үйдүн айырмасы бар. Ошон үчүн бардык нерсе кынапталып, ар бир кирпичи жакшы мындай бир бекемделип коюлган үй көпкө турат да. Ошон үчүн бардык нерседе мындай акырындык менен жетип, ошого мындай бир кандай десем, ошого татыктуу жашаганга, ошого татыктуу ошонун рахатын көргөнгө биз аракет кылышыбыз керек экен да. Ал эми айрымдар айтышы мүмкүн, эми ошону бат эле жасап койсо деле болот да депчи. Ооба, тез бүтүп ошонун баары, мисалы бир 10 жылда курула турган нерсени 5 жылда куруп койсо деле болот, 1 жылда куруп койсо деле болот. Бирок эң негизгиси ал кеп канча жылда курулганда эмес, кеп ошонун кандай десем, өзүнүн жана жогоруда айткандай ак эмгеги менен куралыш керек да, үй бүлөнүн бардык нерсеси. Ошон үчүн биз эми ошонун баарын куруп алгандан кийин анан ичинде жашаш керек. Анын үзүрүн көрүш керек. Баягы эл көрсүнгө салып коюп, анан же болбосо эл көрсүнгө бардык нерсени даярдап коюп, мына менде деле бар дегенге эмес, өзүңө кандай ыңгайлуу, өзүңө эмне жагат, ошону жасаш керек деп ойлойм да. Эл кылып атат деп, ооба, элди да караш керек, бирок биз өзүбүзгө жагабы, жакпайбы бирөөнү туураганда жакшы көрөт экенбиз көп учурда. Жок, тескерисинче бир жаңыча бир нерселерди ойлоп таап, балким үйүңдү жаңы башкача бир долбоор менен салышы мүмкүн. Же болбосо дагы башка нерселерди ойлоп таап, баягы бизнес деп койсо, бүгүнкү күндө акча табуунун башка бир жолдорун ойлоп табышы мүмкүн. Мисалы да, ушундай нерселерди, элде жок нерселерди алып чыкканга колдон келсе, мындай бир фантазиябызды дейбизби, ойготуп, жаңы идеяларды алып чыкса, бул албетте кызыктуу дагы, анан өзүңө дагы рахат тартуулайт деп ойлойм да. Анан негизгиси адам бардык эле учурда өзүнө ыраазы боло бербейт да. Бирок бир чети ошол да жакшы. Ошону толтурам деп аракет кылып отуруп көп нерсеге жетиши мүмкүн да. Адам качан өзүнө ыраазы болуп маашырланып калганда, демек андан аркы кадамы, андан аркы жылуусу токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн адам өзүнө мен баарын кыйратып койдум, же болбосо мен ушинтип койдум деп адам өзүнө өзү мындай бир маашырланып, ошого чиренип, мындай ошондон текебердик келип чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн бардык учурда адам изденүүнүн үстүндө, анан аракеттин үстүндө, анан максатка умтулуунун үстүндө болсо көбүрөөк жакшы болот беле дейм да. Ийгиликтин бардыгы, мисалы биз жетип аткан ийгиликтин бардыгы, биз жетип аткан бийиктиктин бардыгы бул албетте Кудайдын буйругу менен болуп атканын биз жүрөгүбүздөн таанышыбыз керек экен да. Ошону жакшы таанысак, ошонун мындайча айтканда автору Кудай экенин таанысак, демек биз анда андан ары да көп нерсеге жетише алабыз да. Эгер Кудай буйрубаса, анда ал нерсе болбойт эле. Ошон үчүн аракетти да кылыш керек, бирок Кудайдан суранып, Кудайдан тиленип, анан иш жүргүзгөндү унутпашыбыз керек экен. Баягы бир кызыктуу бир анекдот бар эмеспи, эми жашоодон алат да анын баары эле. Аялы менен күйөөсү үйүндө ушундай бир жакшы тамак жасап атса, анан күйөөсү айтат экен да:
азыр ушул тамактан аябай жейинчи десе, аялы ой буюрса жейм дечи десе, ой эмнеге буюрса, өзүм үйүмдө отурсам, өзүм тамак жасап аткан тамагым менен буюрса буйрбаса деле жейм да деп. Анан аялы 2 жолу 3 жолу айтса дагы жок, мен өзүм ушул жерде отуруп эмнеге жебей калмак элем, жейм, буюрса буйрбаса да жейм деп эле кесир сүйлөгөн экен. Тамагы бышайын деп калганда анча мынча бир туура эмес иштери бар экен. Эшиктен милициялар кирип туруп кармап кетти күйөөсүн. Тамак жемек түгүл, ал тамак чыкканга чейин эле кармап кеттиler. Анан ошентип күндөр өтөт, күйөөсү канча бир учурга камакка алынып кетет. Анан күйөөсү чыгып келгенден кийин анан түнчүндө келет үйүнө, анан эшигин тыкылдатса, анан аялы эшиктин түбүнө келип бул ким десе, буюрса сиздин күйөөңүз деп коет дейт. Анан анысыңарындай бардык нерсени Кудай буюрса болот деп мындай бир ошого мындай өзүбүздү тууралашыбыз керек экен да, программабызды. Баягы менин кыйындыгыма, менин ушундайман, ушундай болду, ушуга жеттим дегенден кичине коркушубуз керек экен да. Ошон үчүн бардык нерсени бизге жөндөмдү дагы, акылды дагы, мындай бир шык талантты дагы бул Кудай берген. Ошон үчүн бардык ийгиликтер бул Кудайдыкы десек болот. Эң сонун жогоруда бир жакшы ойлор айтылды. Ал эми үй бүлөнүн ички мамилесине, үй бүлөнүн мындай ошол күнүмдүк жашоосундагы нерселерге келгенде баягы эске ала турган нерсе дейм да. Эгерде мындай үй бүлөнү коргоо керек деп атпайсызбы? Коргоо жана коргонуу деген темадачы. Анан дагы эмнелерден коргошубуз керекпиз үй бүлөнү? Өтө бир чоң чындык бар экен. Эгерде өзгөрөм десең, анда үй бүлөңдү өзгөртөм десең, анда сен өзгөр дегенчи. Башкача айтканда үй бүлөнү өзүбүздөн да коргой турган учурлар бар экен. Мына ушул нерсени сөз кылганы турабыз. Мисалы, айымдар үй бүлөнү кантип өзүнөн коргойт? Биз эмоционалдык жактан туруксуз болгон учурларда кандайдыр бир деңгээлде жолдошубузга, балдарыбызга аябай катуу чоң стресс алып келген, алардын жашоосундагы шаңды өчүргөн, аларды ушунчалык кайгыга батырган, аларга кадыресе баягы бир маанайын түшүргөн нерселерди жасап дагы айтып дагы коюшубуз толук ыктымал да. Ошон үчүн эч бир аялды көргөн эмесмин мен, эч бир аял мындай мен балдарым начар эле чыкса чыкпаса мага эмне, күйөөм мындай эле жүрө берсе деген аял жок да, менимче 99% баары эле менин балам жакшы, менин күйөөм жакшы дейт. Айтат го, бирөөнүн иши жеңил көрүнө берет. Бирөөнүн капчыгы дайыма сеникинен калыңыраак көрүнө берет. Бирөөнүн үйү сеникинен чоңураак көрүнө берет. Балаң гана, күйөөң гана бардыгынан жакшысы меники деген ой болот депчи. Анысыңарындай, эгерде ошол баарынан жакшы менин күйөөм, менин балдарым бардык балдардан, башкалардын балдарынан кыйын, ошолордон жакшы деген ойдо ар бир айым ошентип жашайбыз. Бирок эске албай, атайын эмес албетте, бирок ошол нерсени эске албагандыктан, көңүл бурбагандыктан көпчүлүк учурда үй бүлөбүз бизден коргонууга туура келип калган учурлар да бар. Коргонуу дегенде биз мамлекеттик деңгээлдеги аскердик баягы чоң нерселерди дагы айтабыз, бирок ошол аскерге кандай күч кетирип өлкөнү коргоп аткан сыңары үй бүлөнү так ошондой коргошубуз керек. Эгерде мамлекет үй бүлөдөн куралат деген сөздү ураан кылып алып жүрсөк, анда бул жерде кылдат биз карай турган нерселер бар. Себеби мисалы көпчүлүк учурда биз үйдө каалагандай сүйлөйт экенбиз. Мен ошону байкадым. Кыйкырасың, маанайың түшүп атса дагы, урушкуң келсе урушасың, балдарыңды кагып силкей бересиң, күйөөң болсо налый бересиң, күңкүлдөй бересиң дегендейчи. Бирок жумушка келгенде маанайыбыз жок, жашообуз кыйын болсо да жумушта жаркырап жүрөбүз, жакшынакай сүйлөйбүз. Эмне үчүн? Анткени жумушубузду жоготуп алуудан коркот экенбиз. Биз биздин жетекчиликтен коркот экенбиз. Жетекчилер бизге кыйкырып, моундай жаман катаал мамиле жасаса да чыдап коеюнчу дейт экенбиз. Анткени жумушубузду жоготуудан коркот экенбиз да. Ал эми балдарыбызга, үйүбүзгө келгенде биз булар менсиз каяка бармак эле деген сыяктуу, бул каяка кетмегиле деген сыяктуу бир ой бар экен дагы. Анан каалаганыбызды жасай берет экенбиз да. Ооба, бизден кетпеши мүмкүн, күйөөбүз кетпеши мүмкүн, бизден балдарыбыз кетип кала албайт да.
энесин кантип чанып кетмегиле, бирок алардын жүрөгүндөгү жылуу сезимдер бизден кетип калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн айым катары мен ушуну айтам: үй бүлөдө биз өзүбүздүн жаман сөздөрүбүздөн, жаман маанайыбыздан, кандайдыр бир ушул балдарыбыздын көңүлүн чөктүргөн нерселерден алыс болушубуз керек, боюбузду оолак кармашыбыз керек. Бир үйдүн, бир чатырдын астында, бир түндүктүн астында эми жалгыз эле мен жашабайм, күйөөм жашайт жана балдарым жашайт. Андыктан бул түндүктүн астында менин гана бийлигим жүрүшү керек эмес. Бул жерде көп адамдын кызыкчылыгы бар, көп адамдын каалоосу бар, көп адамдын өздөрүнө тиешелүү бир бурчу бар дегендейчи. Ошон үчүн биз коргой турган нерсе өзүбүздөн коргошубуз керек экен. Дагы бир бул бир чындык ушундай мага ачылды да. Анткени эгерде кимдир бирөө сиздин балаңыз жөнүндө туура эмес сөз айтса, же болбосо сиздин балаңызга кимдир бирөө келип туруп кыйкырса, көчөдөн кармап туруп чаап жиберсе, эми туура эмес кылган иши үчүн деле чаап жиберген болсо, айымдар ал ким экен деп тим эле жулунуп барып, ошол адамдын акесин таанытып, ошол адамды сазайын бергенге дайыма даяр турабыз да. А бирок эмне үчүн өзүбүз каалагандай калча беребиз? Кааласак чаап таштайбыз, кааласак уруп салабыз, кааласак урушуп салабыз, кааласак жаман сөздөр менен урушуп салабыз. Баарыбыз дебейм, бирок арабызда бар ушундай жолдошторчу. Эмне үчүн? Өзүбүздүн мындай бийлигибизди көрсөткүбүз келе берет да. Көрдүңүзбү, биз сырттан оңой коргойт экенбиз. Анан өзүмдөн коргоюн деген ой көп деле учурда бизге келе бербейт экен да. Биз бир нерсе бирөө бир нерсе десинчи, чекесине чертип көрсүнчү деп ушундай бир кайраттанып, ушундай нерседе турат экенбиз. Ошон үчүн сырттан деле көп эч ким тийишпейт, тийишсе биз турабыз дегендей. А бирок көпчүлүк учурда биз балдарыбыздын психологиялык абалына, алардын эмоционалдык абалына биз үйдө туруп өзүбүз мындай тескери таасир берип коюшубуз толук ыктымал экен. Бул айымдардын таасири да. Ал эми ошол мырзалардын өзүнүн оозунан угайын. Мисалы азыр ошол мырзалар үй бүлөсүн эмнеден коргош керек? Кээ бир учурда ушундай да айтылган кеп бар. Өзүнүн жумушу үй бүлөсүнөн дагы биринчи орунга чыгып калган учурлар болуп кетет дешет. Кээде болсо баягы достору биринчи орунга чыгып кетет дейт. Же болбосо акчанын артынан түшүп, бизнестин артынан түшүп, кээде болсо баягы ар кандай жеңил ойлуулук, азгырыктар келет дейт. Деги эле эркектер эгерде жогоруда мен айткандай үй бүлөнү өзүбүздөн коргошубуз керек десе, эмоционалдык жактан, психологиялык жактан, деги эле баардык тармактан үй бүлөсүн өзүнөн кантип коргош керек, өзүнүн эмнесинен коргош керек. Негизи үй бүлөнү бул эркек адам өзүн эң биринчи үй бүлөнү коргоордон мурда өзүн коргош керек да. Өзүн эмнеден коргош керек дегенде, бул эң негизгиси бул байлык деп коебуз, акчанын азгырыгынан, материалдык байлыктын азгырыгынан коргош керек. Экинчиден, адам өзүнүн мындай бир ийгиликтерге жеткенде адамдар мактайт эмеспи? Азаматсың, ушуга жетиштиң, мындай тигиндей деп атак даңктан коргош керек экен. Ошону көтөрүш керек экен. Ал эми үчүнчүдөн баягы эркек адам көбүнчө мындай башка чоочун аялдан коргонуш керек экен да. Кыскасы негизги үч нерседен эркек киши мындай алдырып коюшу мүмкүн экен. Ушу үч нерседен өтө сак болушубуз керек экен да. Биринчиси ошол байлыктан, жанагындай акчадан, материалдык байлыктан да. Ал эми экинчиси атак даңктан, үчүнчүсү аял кишилерден, чоочун аял кишилерден. Ошон үчүн ушул үч нерседе азгырык үч нерсе аркылуу келиши мүмкүн экен да. Ушундан өтө сак болсок, мындайча айтканда, атак даңк деп атпайсызбы? Биз бардык жерде бизди мындай бир ийгилик жаратсак, бир эмес бир нече адам макташы мүмкүн. Тааныгандар ансыз деле баягы туугандар, тааныштар ансыз да мактайт да, тааныбаган адамдар да макташы мүмкүн. Керек болсо бир
ошо өлкөбүзгө белгилүү болуп калган адамдардан дагы мактоо угуп калышы мүмкүн, бирок ошондо дагы сен адамдык бир мындай бир жөнөкөйлүгүңдү сактап кала алсаң, демек ал жагынан күчүң жетет андан коргонууга. Эгерде жанагы материалдык байлык деп атабыз, бир материалдык нерседе ушунун азгырыгына көбүрөөк азгырылып кетип, үй бүлөңдү, жакындарыңды, башкаларды ушулардан төмөн коюп койсоң, ушул адамдарды байлыктан же акчадан ылдый коюп алсаң, демек бул дагы азгырык экен. Ошон үчүн ал жагынан дагы күчтүү болушубуз керек экен дагы. Анан жанагы үчүнчүсү чоочун аялдын азгырыгынан дагы кичине улак болушубуз керек экен. Бирок ошол үчөөнү тең бирдей сактай алса эркек адам, демек үй бүлөсүн толук кандуу коргой алат десек болот да. Себеби мындай деген ой болушу мүмкүн да. Мен мына үй бүлөмдү камсыздап койдум, мына материалдык жактан. Мына үйдү салып койдум, машина алып койдум, ичпегенди ичирип атам, жебегенди жедирип, кийбегенди кийгизип атам, элден кем кылган жокмун, алды кылып атам, дагы эмне керек деши мүмкүн да. Бул деле үй бүлө деле жанагы бала сыяктуу да. Балага деле баардыгын алып бериши мүмкүн. Бүт баардыгын чиндирип, кийиндирип, эмне муктаждык болсо чечип коюш мүмкүн. Бирок балага убакыт бөлүп, көңүл бөлбөй атабыз да. Бала ошондон жабыркап атат да. Балага анын баарын, материалдык нерсенин баары бир тыйын. Эгерде сен ага көңүл буруп, ага мындай бир анын ички дүйнөсүнө кирип, аны менен эсептешпесең, анда башка материалдык нерсе бир тыйынга арзыбай калат. Ошол эле сыяктуу эркек киши баардыгын камсыздагандан кийин дагы үй бүлө менен убакыт өткөрүп, үй бүлө менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, балдар эле эмес, ошол эркек киши болгондон кийин баарына жоопкер болуп, аялын дагы, балдарын дагы баарын үй бүлөлүк бир күндү белгилеп алабы, же болбосо жумасына 2 жолу дейби, же болбосо күнүгө кечинде дейби, кыскасы сүйлөшүп, алар менен эмне кыялдары бар, эмне максаттары бар, эмне кылып жүрүшөт, кандай окуусунда эмне жаңылык, же болбосо аялыңдын жумушунда эмне болуп атат, же оюнда эмнелер бар, ошолор менен баарлашып, мындай бир тыгыз мамиледе болбосо, ал материалдык нерсе деген тескерисинче башка жака, башка өңүткө буруп кетиши мүмкүн да. Себеби ал материалдык нерсе бар да, баардык нерсе менен камсыз болгон. Ал көңүл бурбаса мен өзүм көңүлүмдү өзүм ачышым керек да деген айрым кичине түшүнүгү бир аз тайкыраак айымдар болушу мүмкүн. Деп анан күйөөсү бир нерсе десе, сен мага көңүл бурган жоксуң, мен өзүм көңүлүмдү ачышым, мен да өзүм үчүн жашашым керек деген нерсе мода болуп кетти. Ушул сыяктуу нерселер анан үй бүлөнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир үй бүлө мүчөсүнүн орду так көрсөтүлгөн да, ошол ордун билиш керек да. Эркек эркектин ордунда, аял аялдын ордунда. Экөө бири-бири менен мындайча айтканда эри шаркак, бирин-бири толуктап, бирин-бири айрым кичине кемчиликтерин биринкин бири жаап, ушинтип турса, анан үй бүлөнүн бекемдиги, үй бүлөнүн бири-бирине болгон баягы байланышы, тыгыздыгы күчөйт да. Аял эркек аялдан бир тепкичи өйдө туруш керек деп келип атпайбызбы? Айрымдар ошону туура эмес түшүнүп алышып, аял эркектен бир тепкичи ылдый туруш керек деп алат да. Жок, эркек бир тепкичи өйдө туруш керек, аял ылдый турбаш керек. Ошондо аял ордунда эле туруп атат, эркек бир тепкичи өйдөрөөк болуш керек. Анча-мынча нерселерге мындай бир бийик болуш керек да. Ал эми эгерде эркек ордунда калып, аял бир тепкичи ылдый болуп калса, анда ошол жерде жаңжал болушу мүмкүн. Себеби аял баягы өзүнүн мындай бир ээлеген ордунан төмөн түшүп калгандан кийин аял мындай бир өзүнүн ички мындай бир терс мүнөздөрү чыгышы мүмкүн. Демек ылдыйлап кетти да. Терс мүнөзү чыгышы мүмкүн, кыялдары чыгышы мүмкүн. Ошондон анан эркек дагы бийик турган жок, ошол ордунда калып атат да. Ошон үчүн экөөнүн ортосуна жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эркек бир тепкичи өйдөрөөк турса, аял ордунан ылдый төмөн түшпөй ошол жерде турса, демек анча-мынча нерселерди экөө оңой эле чечиши мүмкүн да. Ошон үчүн баардык жерде биз баардык үй бүлөдө бири-бирибизге болгон мындай мамиледе ар ким өзүнүн ордун так сактап, өзүнүн ордунда болсо, аял аялдык милдетин, эркек эркектин милдетин так аткарса эле, бул жашоодогу мындай үй бүлөнүн бекемдиги сакталат, жана ошол учурда корголот десек болот да. Ооба, туура айттыңыз. Мына биздин балдарды коргоо керек деп дагы айтып атпайбызбы? Балдарды өзүбүздөн коргоо жөнүндө карап өттүк. Аялдар өзүбүздөгү кайсы сапаттардан коргошубуз керек?
эркектер өздөрүнүн кандай жүрүм турум жана мүнөзүнөн үй бүлөнү коргош керек. Ушул нерсени коргоо десе эле же коргонуу десе эле душманды сырттан издеп калат экенбиз да. Анан жакшы айткан нерсе бар го, өзүн өзү жеңе билген адам же өзүн өзү токтото билген адам 4 шаарды башкарган адам, күчтүү адам депчи. Андыктан үй бүлөдө бүгүнкү сиздин ордуңуз кандай, жогоруда биз айтып аткан көрүнүштөр, ушундай учурлар сиздин жашооңузда болду беле? Эгер болсо бизге комментарийга жазып коюңуз, биз кубанычта болобуз. Жана сизден дагы баардык угармандарга жана жеке биздин үй бүлөгө дагы жакшы кеңеш болот. Чындыгында айымдар үй бүлөнү кайсы нерседен коргош керек, өзүндөгү кандай сапаттардан коргош керек, анан эркектер өзүнүн кайсы сапатын тыя билиш керек үй бүлөнү коргоо үчүн. Мына ушул жөнүндө билдирүү калтырсаңыз болот. Анан дагы коргоо жөнүндө биз балдарды коргоо деп айтып атабыз. Балдарды дагы эмнеден коргошубуз керек? Бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп, билип, кадыресе, билип эле турган нерселер бар. Бизди кейитет, бизди капа кылат, бирок ошол нерседен биз коргобой жатабыз. Биринчиси эмне десеңиз, бул жеген тамагын контролдоп, текшербей, көзөмөлгө албай жатабыз. Мисалы, ой бул ушинтип эле тамак жебейт, бул чипсыны жакшы көрөт, кириешкени жакшы көрөт, анан бул мындай дагы бир Кытайдын тамактарын айтышат да, бул ушуну эле жакшы көрөт, ушуну жейм деп эле ыйлап эле анан кола ичем дей берет, анан ошону айла жоганан берип атпай, туура эмес десек түшүнбөйт деп эле айтышат да, бирок алып беришет, сатып беришет. Мен ушундай ата-энелерге аябай таң калам. Бул нерседе аял дагы эркек да сергек болуш керек. Эмне жеп атсаң сен ошонсуң. Кандай ой жүгүртүүнү алып жүрсөң, кандай ойлорду жүрөгүңө багып атсаң сен ошолсуң деген сөз бекер жеринен эмес да. Бүгүнкү күндө балдарыбыз баарын жеп атат. Ошол эле ар кандай жанагы кошулмалар кошулган, ар кандай өңү түсү өзгөртүлгөн нерселерди, кошулмаларды жеп атат, кириешкилерди жеп атат, Кытайдан келген ар кандай жеңил желпи, арзан нерселерди алып жеп атышат. Ошол нерсеге тыюу сала алган жокпуз. Эмне үчүн? Урматтуу угарман, мен сизге түз суроо бергим келет. Эмне үчүн балаңыз чипсы деп ыйлап атканда сиз аны мындай түшүндүрүп ошол жолдон кайтара албай жатасыз? Сиз коргобой жатасыз. Ошол нерседе сергек бололу. Мисалы коргоонун кандай жолу бар? Биз үй бүлөдө кандай кылып атабыз? Албетте, көп баланын катарында биздин балдар да кириешкени абдан жакшы көрөт, чипсыны аябай жакшы көрүшөт. Кола, фанта дегенде алардын дагы мындай аябай кызыгуусу жогору. Анан алганда колунан жулуп алып, бул болбойт деп таштандыга ыргытып жиберип, же болбосо ушундай бир каршылыктарды көрсөтсөк, бала биз жокто деле алып жей берет экен, бизге көрсөтпөй делечи. Анан ошон үчүн ошол эле телефонду мен колдонуп атам. Телефондогу эң зыян азыктар кайсылар деп да чыгарып атышпайбы көптөгөн кыска видеолорду, ошолорду сактап коюп балдар мектептен келгенде көрсөтөм. Анан мына моундай зыяны бар экен, мунун ичинде мындай уулуу заттар бар экен, муну жегенде мындай болуп калат экен деп. Анан ошолорду жөнүндө маалымат берип, көрсөтүп көздөрүнө. Ошенткенде анан мынтип ойлонуп калышат да, анан дайыма тандоо берем. Каалайсыңбы, мынча жылдан кийин орукчан болуп, башка балдар катуу чуркап, жакшы сергек жашоо менен максаттарды коюп, ошол нерсеге аракет кылып атса, а сен эч нерсеге шайың келбей, маанайың жок, максат эмес, өзүңдүн ден соолугуңа кам көрө албаган адам болуп калышыңды каалайсыңбы? Же тескерисинче сага зыян келтирген нерселерден баш тартуу оңойрокпу деп тандоо бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Анан тандоо бергенде дагы көңүл буруп турушубуз керек экен да. Бир убакыттар болот, биздин балдарыбыз дагы апа баары барып чипсы сатып алып жешкенде мен да жегим келип кетти, анан бирок жокту, анан мен жер жемиш сатып алып жедим же таза суу алып ичтим деп ушинтип эрдемисип келишет да, ошол нерседе шерденип келишет да. Анан ошондо чын жүрөктөн, чын эле кубанам, анан чын жүрөктөн алардын ушул эмгек экенин, напсини тыя алгандыгын айтып, өздөрүнө канчалык пайда кылганын айтып, ал эле эмес, ооруп калсаңар биздин да акчабыз кетмек, биз дагы капа болмокпуз, бизди канча мындай жаман нерседен сактап калдыңар, бизди аядыңар,
кылдыңар деп абдан мындай ыраазы болуп мактап ошол нерсесин кубаттап коюу балдарды кичине болсо да ушул нерседен токтотот экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө балдарыбыз эмне жеп жатат, эмне ичип жатат, ошол нерсеге мындай жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Экинчи, ар бир үйгө барсак эле ай ушу телефон деген нерсе чыкпадыбы, эми кечке келсең эле ушинтип сурайт эми ал ойно деп баласына телефон берип аткан ата энелерди абдан көп жолуктуруп атам. Анан ушу телефон эле дей берет, ой мынча сааттан бери көзүн албай эле отурат деп наразы болот да. Бул телефон кимдики десең, ой айфон алам деп атып эле саттырып албадыбы деп мектеп окуучулары айфон көтөрүп жүрүшөт. Элестетип көрсөңүз 120 000 сомдук телефонду 4-5 класстын окуучулары көтөрүп жүрөт. Мен аябай таң калдым. Мындайча айтканда, колуна эле азгырыкты карматып койдук да. Колуна эле берип койдук. Ал окуйт эми. Ал ошонун ичине кирип кетет. Анын ичинде кызыктар бар. Ал жакта орустар страшный деп коюшат го, мындай коркунучтуу кызык нерселер бар. Тарбиясыз, адепсиз кызыктырган нерселер болот. Ушундай башкача бир дүйнөгө башын салып койдук. Өзүбүз көрсөттүк. Акча төлөп ошол азгырыкка алып келип атабыз деп катуу деле айтат элем да менчи. 4-5 класстын окуучуларына эмнеге айфон керек? Алар эмне клип тартабы? Же алар эмне бир компаниянын бир дизайнын ойлоп табыш керекпи? Же эмнеге? Эмне үчүн керек аларга айфон? Мен ошого такыр түшүнгөн жокмун да. Анан өздөрү сатып берип коюп, мына чай ич десең дагы отурат, биз менен сүйлөшпөйт, аны минтпейт деп атабыз. Урматтуу ата энелер, биз коргой турган дагы бир нерсе бул телефон. Албетте колунан жулуп алып туруп, ушундай өзү сатып берип коюп, кийин аны жулуп алып, жаза берип, катуу эметкен ушундай нерселерди кылганда бала менен ата эненин ортосу ажырап калып атат. Бирок эми болору болду, боесу канды деп коет. Телефон алып берип койгон болсок, ошол нерсеге үйрөтүп койгон болсок, эми кантыш керек? Эми өзүн өзү чектегенди үйрөтүш керек. Ошол эле учурда ошо телефондун өзүнүн ичинде телефонду мынча саат карасаң, мындай бул жериң зыян тартат, көзүңө мынча пайыз зыяны тиет, мээ мынча убакыт иштебей туруп турат. Тамак жеп атканда телефонду кароо мээни токтотуп коюшу мүмкүн. Мени телефондун ичинде болгондуктан эмне азыктарды жеп атканды билбей, адамдын ден соолугуна олуттуу зыян келет деген нерселерди дагы улам балдарыбызга көрсөтүп отуруп, эми Кудай акыл берсин деп эле тилейли, Кудай ушуларга эрк берсин деп тилейли. Эми ошолорду көрсөтүп отуруп, өзү эрки менен гана андан алыстатпасак, эми күч колдонуп алыстата албай турган коркунучтуу бир абалга келдик, урматтуу угармандар, урматтуу ата энелер. Андыктан биз коргой турган дагы бир олуттуу нерсе бул телефон. Ошондой эле биз балдарга жогоруда өтө чоң мындай жакшы ой айтылды. Убакыт бөлбөй калдык депчи. Убакыт бөлбөгөндүктөн досторунун ким экенин билбейбиз. Эмнеге кызыгат, жана ал эмес телефонунан эмнелерди көрүп атат, ошону да билбейбиз. Телефон ойноп бир бурчта отурат деп коебуз да. Жок, баланын жашоосуна келиңиз, кызыгалы, киришели, аралашалы, баланын жашоосуна мындай көзөмөлдөөчү бир чоң күч катары кирип аларды коркутуп турбай, тескерисинче аларга өнөктөш, аларга кызматташ, аларга дос болуп алардын жашоосуна кирели, жашоосун кызыктуу кылып уюштуруп берели, кызыктуу китептерди алып берип, кызыктуу жактарга алып барып, мындай табиятка алып чыгып эс алдырып, ушинтип отуруп болсо да биз телефондун алыстатканга аракет кылышыбыз керек. Жана кимдер менен дос болуп жатат? Азыр тилекке каршы ушул жаңылыктардан көп угуп жатабыз. Кайсы бир мектептеги адепсиз балдардан таяк жеп жүрүп, ошол азабын тартып жүрүп, анан өзүнө өзү кол салган учурлар катталып атат. Же бир балдардын ур тепкисинен каза болуп калган учурлар катталып атат. Бул нерсе дароо бир күндө болуп кетпейт да. Мектептен келет дагы эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, анан үңкүйүп тиги үйгө кирип кетет, анан эмне болуп атканын айтпайт деп эле наалып калган учурлар болот да. Балдарга каратачы. Ушул жерде бизге чоң сигнал деп коебуз, бир чоң бир коңгуроо бар. Бизге бир чоң коңгуроо бар да. Баланын психикасында бир нерсе бар. Бала бир нерседен коркуп жүрөт. Бирөөдөн коркуп жүрөт. Бир нерсенин капканында калып калды бул бала. Бул сизге сүйлөбөй атканы сизди жаман көргөндүктөн сүйлөбөй койгон жок. Бул баланын жан дүйнөсү тынч эмес. Дароо туруп биз коргоого өтүшүбүз керек ушул жерде. Бол, айт, эмне болду? Эмне деп моинтип жулкунуп чыкпай, тескерисинче жөн эле сүйлөшүп атып, кызыктуу суроолорду берип, кээде болот ушул баягы балдардын жашоосуна активдүү катышкан
үлгүлүү ата энелер айтышат да, жөн эле койнума алып жатпайм, анткени ал чоңоюп калды дейт да, бирок жанына керебетине барып, кучактап отуруп, эркелетип, анан эмне болуп атканын акырын сурап алам деген ата энелер бар да. Бул баланын жан дүйнөсүнө каракчыдай басып кирип эмес, көзөмөлдөөчүдөй тим эле монтип таягыңды көтөрүп, союл көтөрүп кирип эмес, бул мээрим менен, сүйүү менен анын үлбүрөөк, таза, назик жан дүйнөсүн эмне булгап жатат, ошол нерсеге үңүлүү, ошол нерсеге мындай көз салуу, ошол нерседе коргоочу функцияны аткаруу дегенди билдирет экен да. Анан албетте көпчүлүк учурда бала жакшы чыкса атаны мактап калышат. Баланчанын уулу, менин уулум деп элечи. Анан бала начараак чыгып калса, мына энеси жаман, энеси тарбия бербеген да, үйдө туруп энеси эмне кылды деген сөздөр да болот да. Бирок мырзаларга дагы айтарым, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болуп калса, сөзсүз ушул жогоруда айткан жеген тамагына, телефонуна, досторуна, убактысына коргоочу бул биринчи кезекте сизсиз. Күчтүү каармандардын бири бул атасы. Атасынын таасири өтө күчтүү. Туурабы? Ооба, негизи балдар айтканды эмес 90% көргөнүн кылат экен да. Ошон үчүн коргоонун дагы бир формасы адам, ата эне өзүн тарбиялаш керек. Өзүнө сын көзү менен караш керек экендигинен өзүн оңдош керек экен. Албетте баарыбыз айтабыз, мындай бул туура эмес, тиги туура эмес деп, бирок ошону өзүбүз мындай бир үлгү катары көрсөтүшүбүз керек экен да. Балдар ошону көрүп туруп, анан ошого карап түздөнүп, анан ошондон улам бир оң жакка өзгөрүүсү мүмкүн экен да. А эгерде мисалы атасынын бир жаман сапаттарын же энесинин жаман сапаттарын жактарын көрүп калса, бала 1000 жакшы сөз айтып атсаң деле анын бир 10%-ын гана угушу мүмкүн, 90%-ын укпайт. А эгерде ата эне жакшы жагынан үлгү болсо балдарга, өзү басына турганынан, сүйлөгөнүнөн, жасаган жумуштарынан баардыгынан үлгү болсо, баардык жагынан, анда балага айтуунун деле кажети жок. Ооба, айтасың, бирок ошол көргөн үлгүнүн 90%-ын кабыл алат. 90-дон да 10%-ын кабыл алыш мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай бир үлгү болуу аркылуу дагы балдарды жаман сапаттардан, жаман адам болуудан коргойт экенбиз. Аны жакшы адам болуусуна түрткү болот экенбиз. Ошон үчүн ким эле ошо баласынын жакшы чыкканын каалабасын. Ошон үчүн баардыгыбыз өзүбүздү биринчи кезекте бир мындай анализ койбосо, өзүбүздү өзүбүз бир сын көз менен карап, бир сыдырып чыгып, анан канча кемчилигибиз бар, канча жетишкендигибиз бар, ошону бир таразага салып көрүшүбүз керек да. Эгерде жетишкендигибиз, эгерде кемчилигибизден бир аз көбүрөөк болсо, демек биз анда утуштабыз. Айрым учурда тескери болуп калышы мүмкүн. Жетишкендигибиз таразадан мындай бир салмак баспай калышы мүмкүн. Ошон үчүн колдон келишинче ушул өзүбүздү өзүбүз тарбиялаганга, өзүбүздү өзүбүз оңдогонго күнүгө аракет кылып, күнүгө мындайча айтканда телефонду обновлять этпесизби, таза күнүгө ошентип Жаңылап, жаңылап турушубуз. Ошондо гана биз балдарга үлгү боло алат экенбиз. Балдарга үлгү болуу аркылуу тарбия көбүрөөк жугат да. Ал эми айтуу аркылуу бир 5-10% жугушу мүмкүн. Ошон үчүн биз кыргызда жакшы айтылат, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети. ооба. Балдарды дагы ошо чөйрөсүн карап, анан устат шакирт деген маселе келгенде дагы балабызды эгерде бир өнөргө үйрөтүп атсак, устаттын карап беребиз. Бир жакшы нерсеге кошуп атсак, балдарыбызды ушул үйрөнсүн же болбосо иштесин десек, ошондо дагы кимдер менен жүрөт деп ага көңүл бурабыз. Ушул өтө маанилүү нерсе да. Бардык нерсе ошол жанындагылардын сөзсүз түрдө таасири аркылуу жугат да. Ошон үчүн биз балдарга өзүбүз бир сөз менен айтканда үлгү болуу аркылуу алардын кийинки жашоосуна оң таасир эте алат экенбиз дагы. Аларды жаман адам болуудан коргойт экенбиз. Ооба, жогоруда айткандай, балдардын келечеги үчүн дагы көбүнчө
аталары көп кам көрөт. Анан мектепте окуп жүргөндө дагы мектеп атасы мүмкүн бала бакчага алып барып кайра алып келиши мүмкүн. Мектеп учурунда энеси көбүнчө жанында болуп тапшырмасын аткартат, ата энелер чогулушуна барат, баласы менен ушундай жакыныраак болот да. Анан мектепти бүткөндө жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн мына ошол кезде балдар атасына өтө жакындашат. Атасы анткени сыртта көп жүрөт да. Анан атасын абройлуу көрүшөт, апасына караганда. Бул турган сөз. Коомдогу жакшы жерлерди билет, кайсы жака окуйт экенимди атам багыттай алат деп ата албетте балдарга мындай жол көрсөткүч катары өзүнүн салмактуу орду бар экенин көрсөтөт. Анан ошол учурда биз эске ала турган нерсе азыркы учурда ата кээде кыйналып калып атат. Аталар баласын ээрчитип бул жогорку окуу жайга алып барат, өтпөйт, тияка алып барат, өтпөйт, бияка ушундай кыйналган учурлар бар. Анан баланы уруша баштайт. Көкмө эсиңби, сен окубай коюп, анан убагында мынтпе, тигинтпей, мынтпе дечи. Ушул нерсе убагында, убакытты биз коргобой калганда, убакытты көзөмөлдөй калгандагы биздин бир кемчилигибиз экен да. Андыктан эгерде кимибиз балдарыбызды жакшы жерге алып барып, жакшы окуу жайга окуткубуз келип атса, мына бүгүнкү күндө баланын оюн коргошубуз керек экен. Ой жүгүртүүсүн. Ал бала менен сүйлөшө келсеңиз, келечекте ким болгусу келгенин айтып берет, жөнүндө каалаганын айтат. Анан ошол нерсени акырындап жетелей отуруп биз мындай максатка багытташыбыз керек экен да. Мүмкүн англис тилине, чет тилдерине аябай кызыгып котормочу болгум келип атат десе, атайын ийримдерге алып барып катыштырып, анан көпчүлүк учурда барго, бул ийримге, тиги ийримге катыштырат. Жанагы казактын куудулу да жакшы айтат го, тигиге алып барат, буга алып барат, тигинге катыштырат, буга катыштырат, бири-бири менен байланышы да жок дейт. Футболдо жүргөн баланы алып келип, жанагы улуттук аспапка алып келет, улуттук аспаптан алып чыгып кара бийге алып барат, бийден шахматка алып кетет депчи. Баягы мындай бир учурда мындай болуп калат экен да. Каралбай калган сыяктуу болуп калат экен да, каралбай калат экен. Андыктан биз эске ала турган нерсебиз бул ошол учурда мындай чарчатып, баарына берип баланы, анан айтат го, тигиге берет, буга берет, эң аянда карасаң тигинден да жок, мындан да жок, андан да жок депчи. Ошон үчүн өтө маанилүү нерсе бул балдардын кызыкчылыгын, кызыгып аткан нерсесин кичинекейинен баалап, барктап, ойлоп, анан ошол нерсеге гана багыт берүү, баланы чарчата бербейчи. Ошондуктан, урматтуу угармандар, бүгүн коргоо жана коргонуу деген темада биз сөз кылдык. Эмнеден коргоо керек, эмнеден өзүбүз коргонушубуз керек. Ал гана эмес, балдарыбызды өзүбүздөгү кандай нерселерден да коргошубуз керек. Ушул жөнүндө ачык сүйлөштүк деп ойлоймун. Мүмкүн баягы бизди кичинекей балдар эсиңде уктурсун, кичинекей балдар көп укпашы мүмкүн. Ата энелерге кандайдыр бир жерден пайдабыз тийип, кандайдыр бир жерден бир коңгуроо кыла алган болсок, анда кубанычтабыз. Биздин ушул уктуруу аркылуу жүрөгүңүзгө кайсы сөз жакын болду, кайсы биз айткан кайсы учурду колдонуп көргүңүз келди, же болбосо сизде ушул коргоо жана коргонуу деген темага ылайык кандай көз караштар бар, бизге жазыңыз. Ал бизге өтө пайдасын тийгизет. Эгерде сунуш пикириңиз болсо да күтөбүз. YouTube баракчабызга жазсаңыздар болот. Урматтуу биздин угармандар, мына эсиңде уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна келди. Кайрадан кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар, жакшы туруңуздар. Ооба, ар бир үй бүлө корголуу болсун жана коргоочулар өсүп чыксын. Эгерде бүгүнкү күндө биз үй бүлөбүздү жакшы карап, бардык жактан коргоп, өзүбүз коргоочу болуп жана өзүбүздүн дагы жаман сапаттарыбызды оңдоп, бала чака үчүн болсо дагы үй бүлөбүз үчүн аракет кылып жаткан болсок, анда биз өлкөнү коргой турган, өлкөнүн атын чыгара турган, өлкөгө мындай сыймык боло турган бычакка сап жигиттерди, абийирдүү ыймандуу кыздарды тарбиялай алган мыкты үй бүлө болуп, коомго чоң салым кошорубуз бышык. Андыктан келиңиздер, сиз жана мен эч кимибиз кайдыгер калбай, ушул биздин өлкөбүз болгон Кыргызстаныбызды ар тараптан өнүктүрүүдө, үй бүлөдө дайыма ушул нерселерге көңүл бура жүрөлү. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзанбекова жана Кутмырза Жакыбалиев алып бардык. Калган дагы сиздердин пикирлерди биз YouTube каналыбыздан күтөбүз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар.